Мындан 3 жыл мурун Бишкек шаарында мойнуна каргы тагылып сейилдеп жүргөн арстандын баласы эсиңиздеби? Анын жана аны жетелеп жүргөн кишинин сүрөтү интернетке тарап, коомчулуктун талкуусуна алынган болчу. Жаш арстанды Ак Жолтой деп аташып, Каракол шаарына жеткирилген. Жаңы сүрөттөрдөн Ак Жолтой өзгөргөнүн көрүүгө болот. Ал кардын үстүндө жатканды жакшы көрөт экен. Бүгүн 17 февралда Ат башы районунда соода логистикалык борбор боюнча кайрадан митинг өттү. Элди бер жакка коюп көшөгөнүн артында каалаганын жасап, каалаганына кол коюп, каалаганын сатып. Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысы билдиргендей, райондун борбору Ат башы айылына аймактагы айылдардан тургундар чогулган. Алар колдоруна ар кандай жазуулар бар плакаттарды кармап турушту. Чогулгандардын арасында атчандар дагы болду. Жыйынтыгында ат башылыктар өздөрүнүн талаптарын айтышып, 1 мартка чейин аткарууну талап кылып, андан кийин тарап кетишти. 2020 жылдын 8 февралында Кара сууда 9 жаштагы баланы унаа сүзүп кеткен. Жаш бала облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүндө 4 күн дарыланып, тилекке каршы көз жумган болчу. Ал эми айдоочу окуя болгон жерден качып кетип, кийинчерээк кармалды. Азыр тергөө иштери уланып жатат. Маркум баланын апасы Гүлзина Аматова тергөө жана сот иштеринин аягына чейин чыга турганын айтты. Маркум уулу эгиздин түгөйү болчу. Ош шаардык спорт комитетинин төрагасы Кылыч Саркарбаев өзү жазган арыздын негизинде кызматынан убактылуу бошотулду. Кылыч Саркарбаев бүгүн 17 февралда мен иштен кетүү боюнча арызымды жазып, мэрге кирдим. Мэр колдоду, деп билдирди. Шаардык мэрия Саркарбаевдин кызмат орду тууралуу маселени кароону пландап жаткан. Буга спортчу Төлөгөн Рахманберди уулу видео кайрылуусун жарыялап, атылган октон жарадар болгонун айтканы себеп болгон. Сыдыман деген ысым менен таанымал Элмир Сыдыманов убактылуу камакка алынды. Бул маалыматты бүгүн 17 февралда Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 23 жаштагы Сыдымановго жаздык кодекстин 313-беренеси аймактардагы кастыкты козутуу боюнча айып тагылган. Ал буга чейин социалдык түйүндөгү баракчасы аркылуу Кыргызстандын айрым облустарынын тургундары жөнүндөгү терс пикирин айткан болчу.